2 көбөйтүү 3. 2-ни 3-кө көбөйтөбүз. 2 көбөйтүү 3 ал 6-га барабар. Биз бул сандарды оңой эле көбөйтө алабыз. Эгерде биз бул сандарды бүтүн сандар деп карай турган болсок, анда оң санды көбөйтүп жатабыз оң санга, көбөйтүндү дагы оң санга барабар болуп жатат. Анда биз бул жерден оң санды оң санга көбөйтсө, анын натыйжасы дагы көбөйтүндү дагы оң сан болот деген эрежени жаза алабыз. Эгерде бир терс санды оң санга көбөйтсөк, кандай болмок? Жазып көрөбүз. -2 көбөйтүү 3. -2-ни 3-кө көбөйтүү. Бул негизинен -2-ни өзүнө өзүн 3 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Анда кошуу түрүндө жазып алабыз. -2 кошу -2 кошу -2. Бул жердеги сандардын суммасын эсептейбиз. -2-ге -2-ни кошсоң, -4. -4кө дагы -2-ни кошсоң, -6-га барабар. Анда бул жердеги сандардын суммасы -6-га барабар. Же болбосо -2-ни көбөйтсөк 3-кө, ал -6-га барабар. Бир терс санды оң санга көбөйтсөк, анын натыйжасы терс санга барабар болот. Бул дагы бир эреже болду. Анда бул эрежени дагы жазып алабыз. Терс санды көбөйтүп жатабыз. Оң санга көбөйтүндү терс санга барабар болду. Эгерден биз бир оң санды терс санга көбөйтө турган болсок, кандай болмок? 3 көбөйтүү -2 амалын аткарып көрөбүз. -2 көбөйтүүдө орун алмаштыруу касиети бар. Анда биз -2-ни 3-кө көбөйткөнүбүздө -6 болгон. Анда 3-тү дагы -2-ге көбөйтсөк, ал -6-га барабар деп айта алабыз. Же болбосо бул жерде биз 2-ни 3-кө көбөйтсөк, ал 6-га барабар болгон. 3-тү 2-ге көбөйтсөк дагы натыйжа 6-га барабар. Анда биз бул жерде дагы айта алабыз, 3-тү -2-ге көбөйтсөк, натыйжа -6-га барабар. 3 көбөйтүү -2 ал барабар -6-га. Анда бул жердеги эрежени биз оң санды терс санга көбөйтсөк, анын натыйжасы көбөйтүндү терс санга барабар деген эрежени жазып алабыз. Бул жердеги 2 эреже анда бир эле маанини түшүндүрөт. Себеби бир терс санды бир оң санга көбөйтсө, натыйжа сөзсүз түрдө терс сан чыгат. Жазып алабыз. Бир терс санды көбөйтө турган болсок, бир оң санга, анын натыйжасы сөзсүз түрдө терс санга барабар болот. Башка бир мисалдагы аткарып көрөбүз. -2 көбөйтүү -3 амалын аткарабыз. Бул жердеги көбөйтүүчүлөрүбүз терс сандар. Эгерде биз 2-ни 3-кө көбөйтсөк, ал 6-га барабар болчу. Ал эми минусту минуска көбөйтсөк, ал плюс болуп өзгөрөт. Бул математикада кабыл алынып тастыкталган эреже. Минусту минуска көбөйтсөң, ал ар дайым плюс болуп өзгөрөт. Анда бул жердеги эрежени биз терс санды көбөйтсөк терс санга, ал сөзсүз түрдө оң сан болот деген эрежени жаза алабыз. Бул эрежелерге карата бир канча амал аткарып көрөлү. Алгач -1 көбөйтүү -1 амалын аткарабыз. 1-ди 1-ге көбөйтсө 1-ге барабар, минусту минуска көбөйтсө, биз терс санды терс санга көбөйтсө, анын натыйжасы оң сан болот дегенбиз. Анда минусту минуска көбөйтсөк, жок болуп кетти дагы, бул жер оң санга барабар болуп калды. -1 көбөйтүү -1 ал барабар +1-ге. Башка бир мисал аткарып көрөбүз. -1 көбөйтүү 0. Бир санды 0-го көбөйтөбүз. Анын натыйжасы сөзсүз түрдө 0-го барабар. Ал эми 0
оң сандагы терс сандагы боло албайт. 0ду эгерде мисалы 783-кө көбөйтө турган болсок дагы, бул жерде бир санды 0го көбөйтүп жаткандыгыбыз үчүн анын натыйжасы сөзсүз түрдө 0 болот. Дагы бир мисал жазып көрсөтөбүз. 12 көбөйтүү минус 4. Биз оң санды терс санга көбөйтүп жатабыз. Оң санды терс санга көбөйтсө, натыйжа терс сан болот деген бизде эреже бар. Анда бул жерде 12-ни 4кө көбөйтсө 48-ге барабар, жана бизде экинчи көбөйтүүчүбүз минус, анда көбөйтүндү дагы минуска барабар болот. 12 көбөйтүү минус 4, ал барабар минус 48-ге. Башка бир мисалда жазып көрөбүз. 7 көбөйтүү 3. Бул жолкусунда биз оң санды көбөйтүп жатабыз оң санга. Анда натыйжа сөзсүз түрдө оң сан болот. 7 көбөйтүү 3, ал 21-ге барабар. Биз бир канча мисал менен бүтүн сандарды көбөйтүүгө карата мисалдарды аткарып эрежени жазып алдык.